Адам баласы башына кандайдыр бир оор нерсе түшкөндө гана ар нерсенин баасын, баркын билет экенбиз. Ата журттун баркын согуш жылдарында билебиз. Баарыбызга белгилүү болгондой, бир канча күн мурун Кыргыз элинин Баткен жергесинде каргашалуу окуя башталып кетти. Ал жерде кыргыз-тажик согушу болуп, бир канча адамдын өмүрүн алды. Алдын ала даярданган тажик аскерлерин интернет тармактарынан көрсөк болот. Тагыраак айтканда алар эч кандай аскер эмес, тургундар эле курал алып кыргыз элин атып башташкан. Кыргыздар кеңпейил келет экенбиз. Эмне кылалы? Баткенде курман болду эр жигиттер. Коргойм деп ата журттун тажиктердин ар дайым согуш баштап чаап жатса, кыргызым тынчтык үчүн чыдап келген. Кошуна элбиз, тууган элибиз деп тажиктерге кайрылчу элек. Ал эми алардын мылтык менен кыргыздарды атып, рахат алып жатканын көрүп, кыжырын кайнайт. Бул кандай шумдук? Буга ким күнөөлүү? Тажиктерби? Же такыр эле башка бир мамлекеттин тынчтыкта жаткан өлкөлөрдү өз ара чырдаштырып коюуну көздөп, бир өлкөгө курал берип экинчисин айдаганыбы? Айтор кайсы ойду ойлосоң да, ачыгы тастыкталбагандан кийин аны бир гана Кудай билет. Согуштан көбүнчө кыргыз жарандары жабыр тартып, каза болгондордун туугандары, үй бүлөсү, тааныштары кайгы тартып олтурушат. Акыркы маалыматтарга караганда, кыргыздардан жалпы 59 адам каза болду. Бул болгону биз үчүн белгилүү болгон сандар. Көбү ооруканада жатышат. Набыт болгон жарандардын көбү аскер кызматын өтөп, мекени үчүн жанын берүүгө даяр болгон эр азамат жигиттер. Албетте, мындай өлүм ар бир эле жарандарга бериле бербейт. Тажиктерге эмне керек? Жерби? Балким бул көрө албастык. Бирок ошентип жалпы тажик элин күнөөлөөгө болбойт. Себеби бир карын майды чиритип жаткан бир кумалак болуп жатпайбы? Жерге бизде ар дайым тынчтык, токчулук, молчулук болсун. Шейит кеткен баатырларыбызга Кудайым бейишинин эшигин ачып, төрүнөн орун берсин.